Урматтуу менин каналыма жазылгандар, бүгүн кичине кыскараак Кыргызстандагы экономикадагы абал боюнча кичине сөз кылабыз. Ал үчүн биз ушул биздин баягы өлкөбүздөгү ар кайсы жалпы Дүйнөлүк банк, башка эл аралык уюмдардын маалыматына таянып кичине сөз кылабыз. Азыр баштайлык. Могу QR кодду көрүп атасыздар. Ушул QR код менин каналыма кетирген QR код. Ушуну баягы смартфонуңар болсо, QR кодду окуган программаңар болсо, кирип менин каналыма жазылгыла. Анткени менде кызыктуу маалымат болуп турат. Кыргызстанда ушундай контент абдан аз чыгат. Ушундай контентти колдойм десеңер, Patreon дагы бар каналдын мындай башкы сүрөтүндө. Ал Patreonго кирип мага ушул кандайдыр бир каналды жаса, ушундай темаларга жаса деген буйрук берип, акчаңар төлөсөңөр, мен ушул каналды мындан ары өркүндөтө берем. Жалпы ушул алсак, бизде бүгүнкү күндө ушул жалпы инфляция дүйнө жүзүндө өсүп атат. 21 жылында туу чокусуна чыкты, 22 жылында дагы өсүп атат, бирок 22 жылда азыркы күндө рецессия байкалат. Рецессия бул кичине баалардын өсүшүнүн мындай кичине басаңдашы да, ушул басаңдап атат баалардын өсүшү. Ошону менен болгондо сырткы карыздар да өсүп атат аябай катуу. Мисалы үчүн Париж клубтун карыздары катуу өспөсө, ошол Кытайдыкы, Индияныкы жана башка өлкөлөрдүкү биздин өлкөбүздө да аябай мындай катуу сырткы карыздардын өсүшү байкалып жатат. Жалпы эгерде алсак, дүйнөлүк ошол ички дүң продукциясы түшүп кеткен, басаңдагандай 23 жылга чейин ушундай азаят, түшөт. Анан ошол негизи баалар энергияга өсөт аябай, металлдарга, тамак ашка өсүп кетчү дейт. Ушул прогноз боюнча IFC'нин эл аралык финансылык корпорациянын негизи Орусиянын ВВПсы 27 жылга чейин түшөт, кескин түшөт жана ошол өсүүгө мүмкүнчүлүгү аз болот. Евросоюздук болсо 27 жылдан баштап өсө баштайт. Негизи маалымат ушундай болуп жатат да. Эгерде ошо жумушсуздукту карасак, негизи ушул жумушсуздукту карасак, бул жерден негизи 2%га өскөн жатат да дүйнөлүк жумушсуздук. Инвестициялар ошол жашыл экологияга, жашыл долбоорлорго боло турчу инвестициялар алар басаңдайт. 28 жылга чейин 38 жылдан баштап кайра өсөт деген ушундай алдын алуулар бар. Жана жалпы глобалдык логистиканы карасак, аябай басаңдады 20-21 жылы. Азыр болсо калыбына келип келатат. Ошол товарлар, тейлөөлөр кайра жанданып атат да. Сырткары ошо Bloom Consulting компаниянын Америка кайра биринчи орунга чыгып атат деген маалымат бар. Дүйнөлүк брендтер таймашы боюнча. Эгерде Кыргызстанды алсак, Кыргызстан ошол негизи 190 өлкөнүн ичинен 162 орунда туруп калды. Кичине ошол 2 орунга ылдыйлады да. Ошону мен ойлойм, ошо акыркы болуп аткан бизде саясий жана эл аралык мындай жаңылыктарга карата ушундай болуп атат го деп ойлойм да. Эгерде экономикалык эркиндикти карасак, экономикалык эркиндик боюнча ошо бизде өлкөбүз кичине ошо 190 өлкөдөн 116 орунга түшүп кетти. 116 орун эмнени билдирет? Бул кичине экономикалык жактан биз бош эмеспиз дегенди, эркин эмеспиз дегенди билдирет да. Биз деген Кытайдан эркинирээк экономикабыз, Казакстандан, бирок Казакстан менен Монголияга уттуруп атабыз да. Аларда экономика эркинирээк. Ушуну биздин өкмөт карап, баягы жаңы салык кодекси киргизилди, кээ бир мындай мыйзамдар кабыл алынды. Эми келечекте ошол мыйзамдарды өзгөртүп, кичине абалды жакшыртат деген ишенич аз эмес. Ошондой болсо жакшы болмок эле. Жалпы ошол ички дүң продукциясы дүйнө жүзү боюнча карасак, негизи басаңдап атат. Кыргызстанда болсо өсүүлөр байкалууда. Негизи Кыргызстанда 20-жылдын ичинде 7,7 миллиардка чыкты. 21 жылда Улуттук банктын долларга болгон курсун карасак 8,7 миллиард долларга чыкты. Эми 2022 жылы мен күтүп атам, ушул 9 миллиард доллар деп көрсөтүлөт. Бул деген глобалдык инфляциянын кесепети бир четинен. Бирок глобалдык инфляцияны жамандайлы десек, бир четинен бул жакшы да, жаман да. Жакшысы эмне? Жакшысы акча бар. Жашаганга, иштегенге акча келди, жасалды баягы. Печатный станоктор акчаны басып чыгарды. Жаманысы анын аркасы менен баалар да өстү.
демек ушул жашообуз турмушубуз ушундай болот, баалар өсөт. Эгерде кирешебиз өспөсө, баяналар өспөсө, бул деген аябай социалдык чыңалууларды пайда кылат, бирок акча бар, ошон үчүн маяналарда, кирешелерде өсүшү күтүлүүдө. Демек кыйналабыз, психологиялык тараптан аябай кыйналабыз, бирок өнүгүүгө жолдор, мүмкүнчүлүктөр бар. Экономика ушундай абалда. Эми жакшы тилек кылалы, аракеттин артынан берекет, ошол аракеттер жасайлы. Ошол өлкөбүздү байытканга, өзүбүздү байытканга, балдарыбызды чоңойтконго кандайдыр кадамдар таштайлы.